Assalamu алейкум. Бүгін бізде жаңы видеоролик, особенно бізде бүгінгі вывод достор. Акыркы выводтан біз сіздер менен помните $50,000 вывод кылган болчу элек и ошону полностью мен обналичивать эттим достор. 50,000 бир айда, потом экинчи айдын жарымында биз дагы 50,000 вывод кылдык. Мынакей достор. Ушул жерде ровно 50, итого 100,000 болуп, ошондо 2 айдын ичинде полностью менин өзүмдүн целимди аткардым достор. Эми болсо достор, экинчи цель сразу 200,000 счет выводтан чечемин достор. Бунун бардык целдеримди, бардык соодаларымды, стримдеримди сиздер каналымда көрсөңүздөр болот достор. Бул видеороликтти аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн мен сиздерге жаңы стратегия, кантип соода кылып, кантип акчаны көбөйтүш керек, ошол стратегияны сиздерге көрсөтөмүн достор. Видеороликтти аягына чейин көрүңүздөр, лайктан басыңыздар, каналга катталыңыздар и давайте баштайлы. Итак, достор, бүгүнкү видеоролик бизде торговля и также туугандар, бүгүн мен сиздерге копи трейдинг вообще негизинде тоже айтып түшүнгүм келип жатат. Бүгүн бизде копи трейдингти дагы сүйлөшөбүз и азыр данный момент мисалы биз копи трейдинг аккаунтунда турабыз достор да. Мынакей бүгүнкү пайда бул жакта 1968 сом деп турат достор. Көрүп тургандай эле бизде бул жакта бизде аккаунтубузда сомубуз бир аз азыраак да. Если сомго доллар которуп койсок $24,000 бар экен да. Бул менин экинчи аккаунтум, получается башка бирөөгө ачып ачканмын и негизинде биякта бир аккаунт бир эле адамда болуш керек да. Бир адамдын бир аккаунт болуш керек. Вот и в общем бул жакта биз кандай соода кылабыз. Эгерде сиздер трейдингти вообще билбесеңиздер и билгиңиздер дагы келбей атса, анда достор сиздер инвестиция кылсаңыздар болот же болбосо өзүңүздөр сделка ачпай эле сиздер проинвестировать этип какой-то бир трейдердин артына копированияны тамызып койсоңуздар болот да. Жөн эле киресиздер платформага да, мисалы да, социальная торговля, коомдук соода деген болот. Бул жакка киресиздер и мисалы любой трейдердин статистикасын карап туруп эле бул жакта көчүрүүнү басып туруп, бул жакта өзүңүздөрдүн настройкаңыздарды коюп, мисалы канча сумма ачылыш керек минимум, канча максимум ачылыш керек, канча баланска чейин түшүп кетсе ошол жактан торговля, копи трейдинг токтош керек, ушулардын баардыгын настройкалап алсаңыздар болот достор да. И копи трейдинг негизинде биздин командабызда деле, биздин комнатабызда, VIP каналыбызда бар. Обучение менен полностью кирет. Обучениялар дагы баардыгы бекер достор. Самое главное, сиздер бул жакта айтканда деле башында сиздер билбесеңиздер деле эчтекени да, сиздер автомат түрдө акча тапсаңыздар болот трейдингде да. Вот. Подробно достор, обучение именно копи трейдингти кантип кошуш керек, кандай башташ керек, обученияларды сиздер VIP каналда алсаңыздар болот достор. VIP каналдын ссылкасы ушул эле видеонун описаниясында болот достор. Описанияга киресиздер, биринчи ссылка Telegram, ошол жактан катталып туруп, анан менин Telegramды таап алсаңыздар болот ошол жакта. Также туугандар, обучение айтканда деле бекер. Обученияны аласыздар, анан кийин баштайсыздар достор. Өзүңүздөр баштабаңыздар самостоятельно, анткени бул финансовый рынок и бул финансовый рынокто сиздер акчаңыздарды жоготуп ийиши мүмкүнсүздөр да. Вот, жоготуп ийиши мүмкүнсүздөр, но и экинчи сторонасы бул жакта сиздер акчаңыздарды 3-4 эсеге даже көбөйтүп койсоңуздар дагы болот да. Конечно же, что лучше? Аккуратно обучение кылып үйрөнүп акча тапканыңыздарбы же сразу эле кирип туруп эле туура эмес баштап акчаңыздарды көтөрүп, анан кийин эйфория болосуздар, анан ошол акчаңыздарды жоготуп ийиши мүмкүнсүздөр достор да. Вот ошон үчүн сиздерге маалымат айтып түшүндүрдүм да. Сак болуңуздар. Самое главное, самостоятельно баштабаңыздар да. Анализге плюска жабыш үчүн любой анализ методдор колдонсо болот достор. Мисалы новостной анализ деп коерсо болот, фундаментальный анализ, технический анализ и индикатор, роботы, ушулардын баардыгы технический анализ, чтобы сиздер плюска чыгыш үчүн ушулардын баардыгын колдоно берсеңиздер болот да. Но баарыңыздарга, новичокторго да түшүндүрүп кетмекчимин достор. Азыркы данный момент трейдерлер көп болгондуктан достор, любой индикатор жана роботторго көп ишене бербеңиздер достор да. Единственный иштей турган способ бул жасалма интеллект. Жасалма интеллект тоже иногда ошибается анализде да, но как минимум достор, өзүңдүн анализи менен өзүң соода кылганың наоборот лучше достор да. Роботторго көп кызыга бербеңиздер. Самое главное технический анализ, классический анализ достор. Азыр мен сиздерге ушу классический анализди көрсөтөмүн. Евро валютная пара доллардан биз бул жактан сделкабызды сатууга ача берсек болот. Бизде нисходящий тренд болуп атат бул жакта. Давайте мен бул жерде азыр $300 сделкамды сатууга ача беремин достор. И давайте 1 мүнөттүк таймфреймде мен сиздерге түшүндүрүп коеюн. Бизде бул жакта кандай ситуация болуп атат. Бизде бул жерде тренд негизинде нисходящий болуп атат, бизде zero болуп атат достор. Zero же формация H болуп атат. Zero кандай болот? Мисалы бул жакта бизде бул жерде тренд нисходящий деген бул когда график ылдыйга түшүп баратканда да. Мисалы мынакей график ылдыйга эле түшүп бараткан.
көрүп атканда деле бул жакта да далее бизде мынакей какой-то бир жерге уровеньге келиптир, мынакей бул жакка чейин түшүптүр. Далее отскок болуптур бул жакта. Мына отскок болду. График ушул жакка чейин келип кайра түшүп атат. Түшүп атканда бул жакта бизде мынакей мурдакы уровенибизге келди, баабызга да. Ошол баага келди и график кайрадан вниз түштү. Бул формация H деп коет же болбосо zero деп коет. Мынакей биринчи сделкабыз плюс болуп чабылды. Бул, конечно же, достор, технический анализдин жардамы менен биз сделкаларыбызды плюска жаап атабыз. Если мен билбей туруп эле новичок болуп туруп мен сделкамды вверх ачып койсом да, сделка минуска жабылып калмак да. Мен билгенмин мындай ситуацияларды да, потому что рынокто мындай окуялар көп учурайт. Рынокто да анализ кылып, даже 5 секундный, даже 15 секунддук таймфреймде деле алар көрүнөт да. Самое главное, ушуларды баардыгын биз соода кылып үйрөнүшүбүз керекпиз, достор. Чтобы үйрөнүш үчүн биз күндө хотя бы 2 саат, 1 саат соода кылып, команда менен болсо дагы соода кылып анализировать этишиңиздер керек да. А если вообще ноль болсоңуздар, башында айткандай деле копи трейдингке жөн эле кошулуп алсаңыздар болот да. Итак, следующий валютная парага киребиз. Кийинки валютная пара канадский доллар, швейцарский франк болот, достор. Мынакей бизде графигибиз зеркальный уровень бар экен бул жакта. Зеркальный уровеньден графигибиз отскок берип атат. Уже ача берсек болот ушул жерден. Давайте $300 ачайын, достор. $300 сатып алууга и анализ мен силерге түшүндүрүп кетейин да, кандай болуп атат. Мынакей бизде зеркальный уровень могул жерде зеркало көрүп атканда деле могул жерде бизде графигибиз ойногон. Далее бизде пробой болгон. Могул жерде поддержка болчу эле. Могул жерден көрүп атканда деле 1, 2, 3, 4 жолу отскок болуптур. Далее пробой, анан кайра восстановление болуп калды. Бул жерде ложное пробитие болуп калды, достор. Ложное пробитие, тренд бизде дагы деле восходящий болуп атат графигибиз да. Далее графигибиз кайрадан эле мурдакы уровенибизге келди. Зеркальный могул жердеги уровенибизге келди. И ушул жерден бизде графигибиз азыр отскок болуш керек, достор. Жогору көздөй кайрадан и обновление болуш керек үстүңкү сопротивленияларыбызды да. Итак, ошол себептен мен жогору ачтым. Акыркы 3 секунд и экинчи сделкамды дагы мен бул жакта плюска жаптым, достор. Тоже технический анализ менен жардамы менен уровеньден мурдакы зеркальный уровеньди коюп түшүндүм, что бул жакта отскок болот экен и сделкамды плюска жаптым да. Кийинки валютная пара евро швейцарский франк болот. Бизде коридор болуп атат. Көрүп атканда деле мынакей мурдакы тарыхында бул коридорубуздан отскоктор болуптур. Графиктер өсүм болуптур да. Бул жактан азыр жогоруга ача берсек болот уже. Давайте $400 кирейин, достор, жогоруга. И мурдакы тарыхын мен байкап турамын. Мурдакы тарыхта даже азыр деле мынакей бизде коридордун ичинде жүрөт, мынакей. Көрүп турганда деле восходящий скальпинг, достор да. Биз ушул уровеньдерден көп жолу касаниядан болгон жерлерден линиябыздан ачышыбыз керекпиз да. Астыдан жогоруга. Вот. И бул восходящий скальпинг болуп калат, достор. Коридор болот ичинде. Ошол труба дей берсек болот. Трубанын ичинде график ушинтип жогору көздөй кетип атат да. Покупкага качыш керек мындай ситуацияларда негизинде. Астыңкы линиядан да. Если үстүдө жүрсө, анда үстүдөн сатууга деле ачса болот да. Но кээ бир моменттер болот, если тренд аябай күчтүү болсо, лучше жогоруга ачыш керек да. Кайсы тарапка кетип атса, ошол жака ачыш керек лучше. Так, плюс болду. Отлично. Итак, отработали бул жерди. Мисалы, евро рубльда бизде тоже бул жакта тренд восходящий болуп атат. Көрүп атканда деле линияны коюп алсак болот. Мынакей жогоруга кетип атат. Сопротивлениябыз жана поддержка жок экен бул жакта. Биз мындай ситуацияларда ушул линиядан сатууга ачышыбыз керек экенбиз. Көрдүңүздөрбү? Вот, ушундай жерлерден ачсак болот, мисалы. Подъемга кетти. Приблизительно ушул линиядан ачсак болот да сатууга. Давайте ушул жерден кире берели уже. Так, 4 сделка менен $400 сатууга. В общем, достор, көрүп атканда деле бизде тарыхында восходящий тренд болуп, мынакей үстүңкү линиябыздарда кайткан графигибиз могул жерлерден да. И ушундай жерлерден, конечно же, биз сатсак болот да. Вот. Бирок астыдан биз жакшы точканы көрө албадык. Жакшы точка жок экен. Көрдүңүздөрбү? Ар кайсыл жерлерден эле графигибиз секире берген да, көрдүңүздөрбү?
непредсказуемый жерлерден секире берген да астыда. А үстүңкү линияда бизде прям четко линиябыздан эле ылдыйга түшүп келе берген да. Ушундай жерлерден киришибиз керек биз үстүңкү позициядан. Итак, акыркы 10 секунд жабылышына балансыбызды биз уже $108.000 ачышат экенбиз. Бул видеодо биз хотя бы $110.000 жеткизишибиз керекпиз, достор. Так, плюс болду, отлично. Следующий котировка Car China OTS болот экен. Бизде бул жерде двойной вершина болуп атат, достор. Бизде бул жакта уже интересный момент. Мына жерде мынакей бизде тренд восходящий негизинде болуп атат. Бирок бизде могу ярко эки вершина көрүнүп турат да. Эки ярко вершина көрүнүп турат. Ушундай жерде бизде бул жакта могул линиябыз пробой менен түшүш керек да ылдыйга. Давайте ушул жерден ача берели. Так, давайте мен чоңураак суммага эле ача берейин, достор. $100 эмес эле, $200 дагы $800 ачтым, достор. $800 бул жакта бизде жакшы паттерн болуп атат. Паттерн эки вершина, достор. Эки вершина деген бул эки тоо деп коет кыргызча. Бул жакта бизде мына могул жерде бар экен эле. Земляда уровень поддержки. Далее бизде могул жерде мынакей восходящий тренд 1, далее 2 восходящий тренд. Көрдүңүздөрбү? 2 тоо болуп атат могул жерде. Всё. Бул астыңкы биздин поддержкабыз сатып алуучулардын уровени пробой менен ылдыйга түшүш керек бул жакта да. То есть тренд алмашыш керек, достор. Мынакей 18 секунд 1 мүнөттүк таймфреймде байкайбыз. Мынакей бизде негизинде эле тренд восходящий болуп атат могул жерде. Жогору көздө эле кетип атат да. Бирок какой-то момент график келет, какой-то уровеньге и график ылдыйга түшүп кетет да. Так, плюс болду, достор. Мынакей. Биздин вершинабыз отработал. Линия поддержки пробой болду. Так, кийинки сделкамды валютный пара евро-рубльдан ачамын. Евро-рубль. Бизде бул жакта жана биз ачканбыз да, бул валютная парадан. Трендибиз бизде восходящий эле болуп, жогору көздөй кетип атат. Биз көрүп аткандагыдай эле баасы көтөрүлүп атат, спрос көтөрүлүп атат, баасы көтөрүлүп, бул жакта бизде эми жогору ачсак болот, но бизде зеркальный уровеньге келип калыптыр да. Ну ладно, давайте ача берели, достор. По тренду 1 мүнөткө $800 ача берейин. Так, и негизинде биз мурдакы тарыхынды көрсөк болот да. Мына тарыхында бизде бул жакта трендибиз восходящий эле болуп атат да. Баасы көтөрүлүп эле кетип атат. Уверенно көтөрүлүп кетип атат да жогору көздөй. И мындай окуяларда, мындай ситуацияларда биз бир аз астырактан эле моундай жерлерден да, мисалы моундай жерлерден 5 мүнөткө же болбосо 3 мүнөткө ачып койсок болот да жогоруга. 1 мүнөт слишком аздык болуп атса. Негизинде по тренду, если иштеп атсак, желательно 3 мүнөткө же 5 мүнөткө ачыш керек, достор да. Так, евро-рубльда бизде 13 секунд жабылышына. Ну, көрдүңүздөрбү, бизде 1 мүнөт аздык болуп калды. Аздык кылып койду. И бул сделкабыз бирөө плюс болуп калды. Бирөө эле плюс, калгандары минус болуп калды. Так, $600. Ну, давайте дагы бир жолу, достор, анда башка эле котировкадан ачайлы. GBP австралийский доллардан ачамын. Так, по тренду эле ача беремин бул жакта. Тренд нисходящий. Так, $1200 ачып койдум, достор. Мейли боло берет. Бул жакта бизде мынакей нисходящий тренд волна менен түшүп атат. Нисходящий скальпинг болуп атат. Менин анализим боюнча графигибиз могул жака чейин дагы түшүш керек, достор да. Приблизительно ушул сызыкка чейин келип түшүш керек, достор. Ошол үчүн мен бул жакта сатууга ачып атам да. Көрдүңүздөрбү? Волна болуп атат. Мурдакы тарыхын кайталап атат, достор. Көрдүңүздөрбү? Прям четко графигибиз бул жакта ушул линиябызга чейин түшүш керек да. Мына могул линиябызга чейин түшүш керек, могул жака. Үстүдөн астыга ачабыз, үстүдөн жогоруга ачабыз, достор да. Всё. Азыр график могул жака келсе, ушул жактан уже жогору ача берсек болот да. Бирок бул жакта графигибиз түшпөй койду. Так, 5
3, 2, 1 и плюс болду достор. Плюс болду. Бардыгы жабылды плюска. Ушто достор, ушундай биз сиздер менен бүгүнкү соодабызды бүтүрөбүз. Түшүндүрмө обучениямды и бүгүн бизде азыр жарым сааттан кийин бизде соода стрим башталат достор. Обязательно каналга катталыңыздар, колокольчикту да басып коюңуздар да, коңгуроону и жаңы видеолор чыкканда телефонуңуздарга келип турат уведомление. Жана обучение достор, обучение тууралуу мынакей ссылка YouTube каналдын шапкасында болот, же болбосо ушул любой видеого киресиздер, описаниясында ссылкаларды тапсаңыздар болот. Платформага дагы, и Телеграмга дагы, и роботко дагы достор. Всё, сиздер менен мен Нурсултан, эмки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.